Жыл сайын июль айынын 1-жекшембисинде өлкөдө медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Улдатанын алкагында Баткен шаарында майрамдык салтанат уюштурулуп, ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов баштаган облустук жана район шаардык мекеме ишканалардын жетекчилери, Баткен облусунун район шаарларынын медицина кызматкерлери катышты. Облус башчысы өз сөзүндө медицина кызматкерлеринин жооптуу жана түйшүктүү иштерине ийгиликтерди каалап, ардактуу жана сыймыктуу кесип ээлерине ак ниет эмгектери үчүн ыраазычылыгын билдирди. İşlerinize ilgili en iyisi bir çok olacak. Biz sizlerin sizin işlerinizde razıyız. Dayılırsa yakın gelecekte daha şartlarda tüz veririz. Özümüzde bilgende olursa Ağustos'un ayağında ilgili bütün olarak bir zamanla kapsülüyoruz. Canlı ormanlara 500 kişiyle dayılırsa çok farklı medisina tamamen uygulamalar ederiz. Çok bayramımızda bile Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө облустун медицина тармагын өнүктүрүүдө жана элге ак кызмат кылууда өзүнүн салымын кошуп келе жаткан бир катар дарыгерлерге Саламаттык сактоо министрлигинин жана президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн сыйлыктары тапшырылды. 8 жылдан бери ушу медицина тармагында эмгектенип келатам. Ушу ара жана мына бүгүн медицина кызматкерлеринин күнүнө карата иш-чара болгондо аябай чогуу деңгээлде болуп жатат. Бүгүнкү күнү ушул майрамга карата биздин министрдин карга грамотасына ээ болдук. Рахмат чоң. Быйылкы жыл аябай жакшы жыл болду десем жаңылышпайм. Себеби май айында дагы ушу саламаттык сактоо министрлигинин ушу мыкты медицина кызматкер төш белгисине да ээ болдум. Ушунан пайдаланып ушу жалпы медицина кызматкерлерине чоң ийгиликтерди каалайм. Мындай демилгелер аймактардагы саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүүгө, медицина кызматкерлерин колдоого жана дем берүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Ушу иш-чарада саламаттык сактоонун төш белгиси менен, ардак грамотасы менен, ыйгарым укуктуу өкүлдүн грамотасы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн бир нече кызматкерлер сыйланышты да. Бул өзгөчө облустун аймагында медицина тармагында айта кетсек бир топ алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Анын ичинде бир топ чоң ооруканалардын курулуштарыны абдан бир келечекке максат коюп атабыз. Мен ойлойм ушул медицина кызматкерлерине болгон сый урматтын бир деңгээлдечи. Анан ушул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул ар бир сөзүндө мына өкмөт башчыбыз дагы ушул кийинки жылдын январь айынан баштап медицина кызматкерлеринин айлык маянасы көтөрүлдү. Бул да болсо абдан бир жакшы бир жаңылык болуп эсептелет. Себеп дегенде күн түн дебей медицина кызматкерлери ар дайым иш үстүндө, ар дайым ушул медициналык жардам көрсөтүү үстүндө иш алып барат. Ошондуктан буларга бир топ болсо да моралдык жана материалдык колдоо болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун аймагындагы саламаттыкты сактоо мекемелеринде 930 дарыгер, 3712 орто билимдүү медициналык кызматкер, 1389 кенже кызматкер, 450 чарбалык кызматкер болуп, жалпы 6884 кызматкер облустун калкынын саламаттыгына кам көрүп келет.